Оштогу тетик базарда сатылып жаткан дөңгөлөктөрдүн басымдуусун эскилери түзөт. Алар буга чейин Орусия, Корея жана Кытай сыяктуу өлкөлөрдө бир нече рет колдонулган. Андан соң Кыргызстанга алынып келинет. Баасы жаңылардан 2 эсе төмөн болгондуктан суроо талап да күч. Жаңы баллондор качествосы жакшы. Пулуна жараша да. Буучный баллондор бар. Көбү буучный алат. Чөнтөгүнө жарашачы. Колдонулган дөңгөлөктөрдүн баасы 800 сомдон 3-4 миң сомго чейин жетет. Жаңылары болсо андан 2 эсеге кымбат. Узак жолго чыкканда гана айдоочулар чыгымына чыдап, жаңысын алышпаса чөнтөк жукалары эскилерин колдонууга аргасыз. Сатып алган дөңгөлөктөрдүн коопсуздугу, кепилдиги да эч кимди кызыктырбайт экен. Жазында күн ысыкта жүрүлсө тез эле жейт. Ана жаз келгенде алмаштырып, күз келгенде кайтадан земля кылса, анда боло берет. Чет өлкөдөн келген эски дөңгөлөктөрдүн айрымдары адам өмүрүнө кооптонуу жаратат. Бул тууралуу экологдор коңгуроо кагышты. Атайын отурумда эски чет өлкөдө колдонулуп, жарактан чыккан Кыргызстанга келген тетиктердин коопсуз экенине кепилдик жок деп айтылды. Аны кайрадан колдонуу менен алыс жолго чыкканда кызып, жарылып кетүү коркунучу жогору дешет. Машинага алып келип таккандан кийин бул мурда колдонулган баллон биринчиден, экинчиден баллондордун срогу кызматы баягындай кызмат кылуу мөөнөтү өтүп кеткен. Бул сөзсүз коркунучка алып келет. Айдап кетип аткан, чоң скоростта кетип аткан машинанын бул жарылып кетүү коркунучу бар. Анан кийин дагы бир коркунучу ошо биздин айланчу эме өтөт, ташталып калып, бизде таштандырылып атат. И так бул маселе бизде өтө чоң турат да. Кыргызстандын мыйзамы эски дөңгөлөктөрдү алып кирүүгө уруксат берет. Бирок кеминде 4 жылга кепилдик менен кирүүсү керек. Аны чек ара кызматы көзөмөлдөн өткөрүп, андан ары сатыкка чыккандан баштап экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы тыкыр көзөмөлдөйт. Аталган кызмат пландуу түрдө жылына 3 рет байкоо салып, анан атайын нормалар сакталбаган учурда административдик жаза колдонушат. Биз ошол мыйзам чегинде кайсыл мамлекеттен келген болсо, ошол жака кайра ушундай учурлар болот, ооба жөнөтүлгөн учурлар болот. Анча-мынча товарлардан радиация чыгып калат. Анда дагы кайсы мамлекеттен келген болсо, ошол жака жиберилет. Эски тетикке кепилдик болбогон соң ар бир адам өз коопсуздугун камсыздашы керек. Мындай жол менен экологияны да, адам өмүрүн да сактап калууга болот. Эске салсак, Кыргызстан Союз таркагандан бери чет өлкөдөн эски дөңгөлөктөрдү чектөөсүз киргизген өлкө. Бийима Асанова, Азам Бузриков, Ынтымак.